Эгерде мындан ары да Тажикстан тараптан чабуул уланса, Кыргызстан адекваттуу чараларды колдонуу турганы айтылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берип жатып, Кыргызстандын 5 жерине чабуул жасалгандыгын билдирди. Кыргызстандын аймагына 5 жерден чабуул коюлду. Алардын ичинен 4 аскердик объектилер, чек ара посттору, чек ара заставалары, ал эми бирөө Самаркандек айылы болду, деди ал. Самаркандек айылында 10 жарандык объект аткылоодон улам бузулган. Кечеги маалыматтарда 3 жай адамдын жаракат алганы айтылса, Ташиев алардын саны 4 экенин билдирди. Кечеги чатактын өзгөчөлүгү биздин жарандык объектилерге кол салынгандыгы болуп жатат. Бул кооптуу жана эч кандай эрежеге дал келбеген көрүнүш. Эгерде мындан ары да Тажикстан тараптан рет улана турган болсо, адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз, деди Ташиев. УКМКнын жетекчиси алдын ала чагымчылык даярдалган деген оюн билдирди. Мамлекеттик чек арасынын коопсуздугун толук сактап калганга күчүбүз да, мүмкүнчүлүгүбүз да жетет. Чек арачылар өз кызматын даана так аткарып жатат. Мындан ары да ошондой болот. Коңшулар менен сүйлөшүүлөр облус, район башчыларынын облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин деңгээлинде уланууда. Ошонун негизинде кагылышуу токтогон, бирок ага толук ишенип эми болбойт деп айта албайбыз, деди Ташиев. Эске салсак, 14-сентябрда Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып ок атышуу алгач Булак башы тилкесинде болгон. Андан соң чатак оту каксайда, кийин Пасха арык аймагында жанган. Кыргыз тараптан 2 жоокер жаракат алган. Андан соң Самаркандек заставасынын жанындагы атышууда 2 кыргызстандык, 1 аял жана 1 эркек ок жегени. Кийинчерээк